Барыңыздарга салам. Негизи жашоодо ар кандай окуялар болуп турат. Жашоо ушунусу менен кызык дегендей. Жаңы эле Facebook'тан бир кыска роликке көзүм түшүп калды. Азыр ошол роликти коюп берем. Кыргыз жаш келиндин сүйлөп аткан сөзүнө күбө болосуздар. 2 жума мурда отурсам, кайнежем чалды. Менин Аделяме бек биспи дейт. Кайненем, "Апке бак берем, апкелер. Үй башы эле тыры" дейт. Биякта мен балам эмес буларга. Бала бага берип булардын бу кыздын Аделясын мен үчөөбүз чатып төрөгөн окшойт дейт. Күйөө, мен үчөөбүз чатканбызбы түшүнбөйм. Мен күйөөгө чыкпай эле булардын семьясында общем, онда үйгөргө барып кух работа да кылып алгыла. Ушунча болду. İşte berip bala kara berip şu betim karagıla. Töөнүн өркөшүндөй ушундай болуп калдым мен. Чачым жакында түшөт. Келгенде чачым белиме түшчү эле. Жер шыпырган чачым эми калтырбадыңар эй. Жок мында кыркытында кырып кел болдум, кел. Эриге тийбей мен гана өлөйүн эй. Кайнежем барбы жокпу дегем сүйүштүрүп тийбеппин да. Эрдез эле көзүм агып эле тие калганын карагыла. Эми караңыздар. Бул карындашыбыз ушунчалык тажаганынан бул роликти тартып коомчулукка жар салып аткандай көрүнөт. Бул бир жагы. Экинчи жагынан балким өзүнө подписчиктерди чогултуу максатындабы, атайын өзүнүн жакын кишилери менен сүйлөшүп алып туруп тарттыбы, ал жагы Кудай билет, белгисиз. Бирок бизге ал маанилүү эмес. Биз чындык тарабына ыктай анализ жүргүзө турган болсок, деги эле аял заты деп бул теңи жок ыйык зат деп баса белгилеп келебиз. Турмушка чыгып, бирөөнүн үйүнө барып, тиричилигин өткөргөндөн баштап, ал биротоло ошол жактык болуп калат. Бул карындашыбыздын дагы балким тамаша иретине салып туруп чындыкты айтып алган чыгар. Негизи айткан сөздөрүнүн өзөгүндө кайсы бир деңгээлде чындыкты талкуулоочу дагы маселе жатат да. Менин жеке көз карашымда келин болуп келген соң биринчиден кимди сыйлаш керек? Албетте сени сыйлаган соң анан сенин ата энеңди сыйлайт. Ошол үйдүн, ошол короодун тегерегиндеги тазалыкты кармайт. Ошону менен бирге эле жолдошунун бир туугандарына дагы жылуу мүнөзүн көргөзүш керек. Анан баягынтип эле бизде көп жерде дагы деле ушундай факторлор бар болуш керек. Бул маселени биз туура жагына карай турган болсок, ошол тайнесине неберелерин таштаганы менен түйшүктүн баары ошол келинге күч келет. Бул чындык, туурабы? Биз деле апабызды чакырып, балдарыбызды карап берген учурлар болгон, Кудайга шүгүр. Апа деген чын жүрөктөн карайт. Өзүбүз каякта болсок, биз менен чогуу жашап, чоңойтуп бергенге чоң салым кошушкан. Бул башка маселе да, менимче ушундай кылса туура болот. Сен өзүңдүн балаңды карап берчи деп тайыны тайтасына же болбосо чоң ата чоң энесине алып барып таштап койгондогусу бул мен ойлойм туура эмес. Бул азыркы сүйлөп жаткан карындашыбыздын айткан сөздөрүнүн чыныгы, өзөктүү маңызы мына ушул жерде жатат да. Ар ким өзүнүн баласын өзү караганга не жетсин. Биз түшүнүп атабыз. Шартка жараша талаалап барып миграцияга иштегени кетип атышат. Балдарын ошондой жакын кишилерине таштап кетип атышат. Айрыкча тайыне тайталарына же болбосо чоң ата чоң энелери карашат. Кантип каралып атат деген эң башкы маселеге көңүл бурушубуз керек да. Тайына менен чоң эне байкуштар баары бир ар качан макул болушат. Бирок мен ойлойт элем, эч качан тайыне тайтанын колуна чоң эне чоң атанын үйүнө атайын алып барып карап бергилечи деп таштап койгон бул бир аз туура эмес болуп калат. Ал жерде сөзсүз түрдө кичинекей балдар болгон соң кийимдерин которуп туруш керек, жууп тазалаш керек дегендей, тамак ашын берип, идиш аягын жууп туруш керек. Булардын баардыгын ким тейлейт? Албетте ошол үйдүн байкуш келинине күч келет. Бул чындык, туугандар. Бул нерсени биз моюнга алышыбыз керек.
биздин көз караш боюнча мындай кылган туура эмес деп эсептейбиз. Сөзсүз түрдө сиз да өз оюңузду комментарийге калтыра кетиңиз. Бул да болсо азыркы жаштар үчүн дейбизби, же болбосо жалпы эле кыргыз коомчулугу үчүн өтө кызык маселе. Ассаламу алейкум. Бар болуңуздар.